Бекендештер, арбаңыздар. Азыр бир жагымсыз видео келди. Ал видеодо болсо биздин жарандар Россиянын бир шаарында машиненин алдына Кыргызстан байрагын байлап алып жүрүшөт. Ошо видеону азыр көрүп коюңуздар. Анан кийин мунун себептери эмне болгон, жыйынтыгын, натыйжасын айтып берели. Негизи бул Казань шаарында болгон окуя экен. Жанагы 4 жигиттер болсо, булар окуучу жигиттер, 18ге чыга элек жигиттер. Ошо Кыргызстандын байрагын лобовойуна, машиненин лобовойуна тартып алып туруп, жанагы борбордук аянтчасынын жанынан өтүп баратат. Аларды кармашып, азыр административдик укук бузуу деп аларга штраф кылып, жана ата-энесин да чакыртып, ата-энесин дагы жоопкерчиликке тартып аткан убакыт тилекке каршы. Эми ата-энеси үчүн бул выдворение депортация болушу мүмкүн. Балдарына эскертүү дагы берсе дагы, бирок бул ата-энеге зыян болуп калат. Себеп деген ар бир ата-эне бияк Россия Федерациясында эмгек мигранты. Ошон үчүн балдарга туура тарбия берип туруп, анан кийин ошондой бирөөнүн жеринен, бөтөн элден, бөтөн жерден туура эмес көрүнүштөрдү кылбасак. Мисалы үчүн бизге Кыргызстанда деле же Бишкек шаарында, Ош шаарында элестет эле Бангладештер же Пакистандар же индустар, бизде ошол индустар башка өлкөнүн жарандары көп. Ошо машинесинин алдында ошондой өздөрүнүн өлкөсүнүн байрагын илип алып туруп, борбордук аянтчанын жанынан ары бери айдаса бизге деле жакмак эмес. Ошон үчүн муну баарыбыз осуждение менен айтышыбыз керек. Ар бир ата-эне кайрылып кетем, ошо балдарды дагы туура тарбия берип, бөтөн жерде Кыргызстанды, кыргыздардын атын жакшы жагынан чагылдырсын мекендештер. Сак саламат болуңуздар. Көп мекендештер такси жааматында иштейт, бирок ошол таксист мекендештер башка улуттардын таксопаркында иштейт. Кыргыздардын таксопаркы бар, Азия парк деген 1% алат. Эгерде диаспоранын атынан десеңиздер, 0% менен 10 күн иштесеңиздер болот. Пробный катары андан ары улантып кете бересиздер. Озгопту, ОСАГО, путевой лист бүт документтерин бүтүрүп берет. Анан анча-мынча мекендештерге эмгек келишимин дагы бүтүрүп берет. Кайрыла бериңиздер, диаспоранын атынан десеңиздер, 0% менен иштеп көрүңүздөр. Болгону 1% акчаны дайыма күн сайын чыгарып алып турса болот. Телефон номерлери мен астына жазып коем. Бишкекте дагы бар, Москвада дагы бар.